1968-жылы ишин баштаган Токтогул көмөк чордону Токтогул шаарчасын, Кетмен төбө, Чолпон ата айылдарынын калкын жана 3 насостук борбордуу электр энергиясы менен камсыздайт. Курулгандан бери бир да жолу тетиктери алмаштырылган эмес. Авария катталган учурда кошумча 4 чордонду өчүрүү менен ремонт иштери жүргүзүлүп келген. Мындай учурларда калыбына келтиргиче тургундар 3-4 саат жарыксыз олтурууга аргасыз болушкан. 110 киловольттуу жөнөкөй өчүргүчтөр акыркы үлгүдөгү эле-газный алмаштырылышы жогорудагыдай көйгөйдөн арылтты. Бул ошо адилдик материал иштеп өчкөн кезде жалпы ушул бизге чейин келип жаткан Козубеков подстанциясы, Кабылбеков подстанциясы өчүп, жалпысынан Токтогул шаары, Токтогул району жалпысынан шаар ошол менен бирге 10 айыл өкмөт өчкөнгө душар болчу. Ал эми азыр бул эле-газовый выключатель коюлгандан кийин бул эле-газовый выключатель иштеп коргоо максатында өзүнүн кызматын аткарып өчкөн кезде жеке гана Токтогул подстанциясына өчүрөт. Ушундай эле маселе Каракөл шаарындагы городок чордонунда да бар болгон. Каракөл шаарынын 70% энергия менен камсыз кылгандыктан жабдыктар иштен чыккан учурда кошумча 5 чордонду өчүргөн учурлар болгон. 110 киловольттуу 2 топтомо эле-газный өчүргүчтөрдү алмаштырылышы менен иштеп жаткан 5 түйүндү токтотуу зарылчылыгы жоюлду. Ушундай эле жумуштар Каракөл көмөк чордонунда да аткарылды. 2014-жылы Азиатский банк развития тарабынан каржыланып, ОДК-нын ордуна эле-газовый выключательдер коюлган. Эле-газовый выключательдерди койгондон кийин схема надежный болуп, шаарды потребительдерди электр энергия менен тынымсыз камсыз кылууга шарт түзүлдү. Эми 220-110 киловольттуу кристалл жогорку чыңалуудагы көмөк чордон энергияны бөлүштүрүүнүн жүрөгү десек болот. Себеби таш көмүр гэси иштеп чыккан электр жарыгынын 100%-ын, күрп сай менен шамалды сайдын 50%-ын кабыл алып, биринчи, экинчи линия аркылуу жаңы салынган датка чордонуна, бир аба чубалгысы аркылуу Өзбекстанга бөлүштүрүлөт. Салынганына дээрлик 30 жылдай болсо да бир да жолу ремонттон өткөрүлүп, эски жабдуулар алмаштырылган эмес. Жаңылоонун алкагында 9 топтом эле-газный өчүргүчкө, 10 чыңалууну жөнгө салуучу жабдык жана 8 жогорку чыңалуудагы электр тогун азайтып берүүчү тетиги алмаштырылды. Бул электр энергиянын керектөөчүлөргө, үзгүлтүксүз электр энергия берүүгө толук кандуу ушундай камсыз болот. Бул аварийный отключениялар азаят, бул менен электрободон жакшы иштешке шарт түзүлөт. Отказ аборден болбойт. Аборден иштеши мурдагыдан кыйла жакшы болот. Акыркы 4-5 жылдан бери өлкө боюнча 106 жогорку чыңалуудагы көмөк чордондорунда модернизациялоо жумуштары аткарылып келет. Күз айына чейин алардын акыркыларында жаңылоо жумуштары аяктайт. Аткарылып жаткан иштер энергетика тармагын өнүктүрүү долбоорунун алкагында Азия өнүктүрүү банкы бөлгөн 39 миллион АКШ долларынын тегерегиндеги каражатка жүргүзүлүүдө. Салабат Эркетаева, Дүйшөн Шашенбеков, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Жалал Абад облусу.